ушак күнүңүздөр менен, урматтуу ата-энелер, кандайсыздар? Биз Марватовы YouTube каналы, Instagram баракчасы, Насихат радиосу менен биргеликте, Студия Аз YouTube каналы менен биргеликте баламды кантип өнүктүрөм сабагын кезектеги темасын буюрса алдыда сүйлөшөбүз. Көп ата-энелер ушул эки тема боюнча бүгүнкү күндө аябай көп курстарга, ошол эле учурда өнүгүү тренерлерине кайрылып атат. Ана мен ушул нерсени түз эле ушул канал аркылуу түшүндүрүп берип коюуну туура көрдүм. Алда болсо баламды кантип шар окутсам болот? Бул өзгөчө башталгыч класстагы ата-энелер баласы башталгыч класста окуйт, анын ата-энелери аябай көп кайрылган суроо. Кантип баламды шар окутсам болот? Ал эми экинчиси балдарыбыз китеп окубайт деген эки нерсе менен көп кайрылышат да. Ушул эки нерсе качан да пайда болот, ушуну алдыда сүйлөшөбүз. Андыктан кимдин баласы шар окуй албай атса, кимдин баласы китеп окубай атса, анда эфирибизде аяна чейин көрүңүз деп чакырып өтөбүз. Биринчи, шар окуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Шар окуу бул мамлекет тарабынан коюлган кандайдыр бир стандарттардын негизинде биринчи класска мындай норма, экинчи класска мындай норма, үчүнчү класска мындай норма деп бир тартип кабыл алынган. Айталы жөнөкөй орто мектептерде биринчи класска 40 сөздөн 60 сөзгө чейин норма, гимназияларда 70-80 сөз норма деген сыяктуу да. Экинчи класста 80 сөз, 90 сөз, 120 сөз деп нормаларды кабыл алып алган. Жана 1 минутада окуучу ошол нормага жетпесе, ал окуучу чейрегине балким үч чыгышы мүмкүн, балким ата-энесин мугалим чакырып алып урушат, балаңызды карап койбойсузбу деп айтат, кошумча курстарга бериңиздер деп айтат. Сабак учурунда баланын өзүн дагы мугалим урушат, башка кылат. Үйдө баланы дагы ата-энеси бир аз урушат, же башка кылат, жана башка да. Жыйынтыгында бала балким шар окуп калыш ыктымалы бар. Да, бирок бул көпчүлүк учурда ушундай иштерди алып баруубуз баладагы шар окууну пайда кыла бербейт. Кандай иш алып баруубуз? Шар окуй албаган баланын ата-энесин чакырып аларга эскертүү, аларга баласы жөнүндө мындай баланы карап койбойсуңбу деп урушуу. Мисалда көп ата-энелер мугалим чакырган чогулуштарга келгизи келбейт. Эмнеге? Барса эле баласынын терс жактарын айтып эле, ушундай жетишпеген жактарын айтып анан кетирип берет да. Экинчиси, ошол шар окуй албаган балдар минутага жетпейт да баары нормага. Ал учурда мугалим баары бир балдарды мындай коркунучтуу көзү менен карайт, баары бир да эмоцияны билдирет. Мындай ачуулуу эмоцияны балким 2 коюп коет, балким 3 коюп коет мисалы. Үйгө барса ата-энеси кайра балага кыйкырат, же болбосо ачуулуу көзү менен карайт, колун бөрөккө таянып урушат, жана башка. Эми ушундай абал кимде болуп аткан болсо, билиңиз, бул нерседен балада шар окуу пайда болбойт. Жана шар окууга ушундай аракет да бул деле аракет. Ушундай аракет менен умтулсаңыз, балада шар окуу болбойт. Это точно. Шар окуу пайда болбойт. Ким балам урушуп жүрүп, кыйнап жүрүп, баламы айтып жүрүп, анча-мынча чымчып алып жүрүп шар окутуп алдым деген болсо, сиз жаңылышасыз. Балаңыз шар окуй элек эле. Мен азыр алдыда ушуну далилдеп берем. Эмнеге? Балким сиз ошентип балаңызды кандайдыр деңгээлде нормадан да ашырып салган болушуңуз мүмкүн. Бирок шар окуунун максаты болуш керек да. Эмне үчүн бала шар окуш керек? Анткени ал аз убакта көп маалыматты окуп бүтүшү үчүн. Эмне үчүн аз убакта көп маалыматты окуп бүтүшү керек? Анткени адамдын убактысы өтө аз. Бирок аз убакта көп маалымат алып бүткөн окуучу шар окуса, баягы минутага карап жетишемде ошого ылайыктап шар окууну үйрөнгөн болсо, ал бала аз убакта көп маалымат алып жетиштиби десе, ошол жерде сөз бүтөт. Жок, ал маалымат алып жетишкен жок. Эмнеге? Ал жөн эле шар окуду, бирок окуган нерсесин түшүнгөн жок. Ал окуган нерсесин эмнеге түшүнбөдү? Анткени ал шар окушум керек деп шар окуду, бул бир. Экинчиси, шар окуйм деп атып, тамгаларды калтырып окуду. Сөздөрдүн арасына тамгалар түшүп калып атты. Аны апасы байкабай калат, мугалим байкабай калат, бала өзү деле кээде байкабай калат, шар окуп деп быдылдап окуп кете берет. Качан мен ушул нерсени түшүнүп окушум керек, ушуну түшүнүү үчүн окушум керек деген максат болбосо китеп окуудан, же болбосо мен ушуну туура окуп анан түшүнөм деген максат болбосо, жөн эле шар окууга максат болсо,
Ал убакта балага эч кандай китеп окуудан bir пайда албайт дагы. Эмнеге пайда албайт? Ал анткени түшүнгөн жок. Ме пайда алганды эч түшүнбөйт дагы. Анан ме айтат: шеф, ушу китеп деген bir балекет эле нерсе экен. Ушу жөн эле убактыбызды алат. Же бир пайда жок. Сен окуйсуң, шеф, көзүң аркылуу окуйсуң. Бирок мен эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Деп ме баланын өзүнө ой берет. Ушул ойду сунуштайт. Шеф, карап көргөн эле, китеп бул болбогон эле bir окат окшойт ушу. Окуп эле атабыз, эч пайдасы жок. Деп ме өзү анализдейт. Пайдасыз экенин өзү сунуштайт, шефин айтат. Анан шеф айтат: "Туура айтасың, ушу китеп чөтө шаар окуганды го үйрөндүк. Бирок эч пайда ала албай атабыз да. Ушу китеп окуй эле коет окшойбуз" дейт аны. Ошентип, сиз жогоруда мен айткандай, балаңызга шаар окуганды үйрөтүп салган болсоңуз дагы, балким курстарга алып барып, ал бала түшүнбөгөндүгү үчүн ал шаар окуй албайт. Шаар окуй албагандардын катарына кирет. А балким андан дагы бир аз кооптурагы, ал китептен алыстап кетет. Анткени бир нерседен пайда алганын ме аннык анализдеп билмейинче, ал ошону экинчи ирет каалоо менен кылгызы келбейт. Аны экинчи ирет кайталагызы келбейт. Ошон үчүн айтабыз: мектептеги шаар окуулардын бардыгы бир нерсенин үстүнө коюлган. Бул балдарга кандай деңгээлде талап коюп, китепти шаар окутуп алсак деген ой да, максат ушундай болсо керек. Бирок мен айтам, мен өзүм анализдин негизинде шаар окуу коркуунун үстүнө коюлган. Шаар окуу коркуунун үстүнө коюлган. Коркуу, билим алуудагы балада коркуу эмнелерди пайда кылат десе, бул билимден алыстатат. Билимден алыстатат, ооба. Эмнеге билимден алыстатат? Эмнеге билимден алыстатат? Анткени, карап туруңуздар. Сиз дагы бир нерсени үйрөнүү учурунда коркуп кеткен болсоңуз, ошол нерсеге экинчи ирет барышыңыз өтө кыйын. Өтө кыйын. Мисалы үчүн бала шаар окуу учурунда эмнеге коркот? Ал мугалиминин урушканынан коркот, мугалим кое турган 2ден коркот, балким 3дөн коркот, мугалимин ачуулуу эмоциясынан коркот, мындай тешип алуучу көз карашынан коркот, ата-эненин үйдөгү кыйкырыгынан коркот. Шаар окуй албайт, апасы кыйкырат, атасы кээде урушат, туура? Ошонун баарынан шаар окуй албагандыгы үчүн канчалык коркунучтуу эмоциялар ага элес болот, ал ошончо корко берет. Анан ал кандай ойдо калат десе, китеп ушундай коркунучтуу нерсе экен, деп калат. Китеп ушунчалык коркунучтуу нерсе экен деп калат. Ал шаар окуй албаганым үчүн мугалим мага ачуусу келип атат, шаар окуй албаган үчүн апам мага ачуусу келип атат деген ой деле болушу мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө китеп ушу жаман да, ушу китеп болбогондо мен урушук укпайт элем. Китеп болбогондо мени ачуулуу көздөр менен карашпайт эле деген баары бир китепке болгон мындай эмне деп коебуз, сүйүүнүн жоголушуна алып келе берет. Бул биринчи эле жагы. Экинчи жагын биз мындан мурун айттык алдыда. Балаңызды кыйнап жүрүп шаар окутуп койсоңуз деле баары бир ал шаар окуусу калып кетет. Мисалы үчүн шаар окуу тренингтери бар да, мен бирде башында шаар окууну алып чыккам, мен дагы 2 эле группа бүтүргөм. Аз эле окуучудан, бирөөндө 6, бирөөндө 3 эле баланы. Бирок мен кийин балдар менен иштешип атып байкап калдым. Скорочтениеда өзү курс мен мындай анчейин туура курс эмес деп эсептейм өзүм жеке да, кандайдыр деңгээлде. Бардыгына түшө бербейт. Бул кээ бир шаар окууга, тест кабыл алууга жөндөмү бар адамга түшсө керек деп ойлойм. Баарына түшпөйт. Подряд эле шаар окууга окуй берген туура эмес. Скорочтенияга, тез окууга. Шаар окууга вообще мындай шаар окуу курстарына мен айтам, буга окуш зарыл эмес. Шаар окуу курстарына балдар бербеш керек. Балким байкы шаар окуу курстарын окутуп аткандар башкача нерсени айтышы мүмкүндүр. Бирок мен баары бир шаар окууга балдарды берүү, бул акчанын жөн эле кетүүсү, убакыттын жөн эле кетүүсү деп айтам. Эгерде шаар окуунун программасы мен билгендей өтүлүп аткан болсо дагы деле. Мен шаар окуунун программасын билем, жалпысынан кандай өтүлөт. Шаар окуунун программасы окшош эле.
Бардык эле жерде окшош. Мугалим эле ар түрлүү иш алып барышы мүмкүн. Кээ бир мугалим балдарга жакындык менен мамиле кылышы мүмкүн. Кээ бир мугалим мындай по факту эле программаны окутуп, шаар окууга үйрөтүп коюшу мүмкүн. Мугалим чыгармачылыгы ар түрлүү болушу мүмкүн. Но шаар окуу программасы окшош эле. Анын эмне проблемасы бар десе, балаңызды шаар окуу курсуна бердиңиз, балаңызды нормага жеткизди, айталы, бирок дайым эле жете бербейт. Жеткизди. Бирок ал жерде бир нерсе калып кетет да. Бала шаар окуу зарыл экенин, же болбосо окуган нерсени түшүнүш керек экенин интеллектуально түшүнө албайт. Ал жөн эле как робот, ой жүгүртүүсү жок. Жөн эле беде деген шаар окууну гана үйрөнөт. Мен эмнени анализдедим? Ошентип шаар окууну үйрөнүп калган балдар бир айдан кайра мурунку деңгээлине түшүп кеткенин көп байкадым. Мисалы үчүн 10 баланы шаар окууга үйрөтсөңүз, 6-7 бала мурунку абалына кайра түшүп кетет. Бир айдан кийин. Кайра эле шаар окуу жоголуп кетет баладан. Ана мен изилдедим. Эмнеге мындай болушу керек? Бала шаар окууну үйрөндү го. Эмнеге мындай болуш керек? Көрсө, баланын шаар окуусу робот сыяктуу пайда болуптур. Это техника, просто технически он может быстро читать. Бирок ал китепке болгон сүйүү ойгонбоптур. Анын күн сайын китеп окуу адаты пайда болбоптур. Анын жашоосунда китеп аркылуу алына турган билимдин актуалдуулугу канчалык экенин бала өзү түшүнүп жете элек экен. Демек, ушул нерселер балага жете элек болсо, шаар окуунун өзүн үйрөтүп коюу менен жөн эле бир айды кетирет экенбиз, акчабызды кетирет экенбиз. Неге? Анткени бир айдан бала кайра шаар окуусу артка кетип атат. Ногу 4-5 нерсе болмайынча шаар окуу болушу мүмкүн эмес деп калдым. Ошого мен айтам, балдарды шаар окууга эмес, билимдин жашоодогу актуалдуулугу канчалык, ошого үйрөтүш керек. Балам, сен билим алып атасың, тура эмеспи? Ооба, алып атам. Бирок жакшы албай атасың, честно. Ооба, жакшы албай атам. Эми карачы, билим албай койсоң, сен жашооң жеңил болобу? Сага бар проблемалар болот да, турабы? Акча табыш керек деген проблема, үйлөнүш керек деген, үйлөнсөң бала багыш деген, ата-энеңди багыш деген, элиңе кызмат кылыш керек деген проблема болот да. Ооба, болот. Эми сенин билимиң күчтүү болсо, ошол проблемаларды чечишиң жеңилби? Же билимиң начар болсо, ошол проблемаларды чечишиң жеңилби? Билимим күчтүү болсо чечиш жеңил. Молодец, азамат. Анда балам, ошол бар бир сага жолуга турган проблемаларды оңой чечиш үчүн билим албайсың балам. Же болбосо ошол проблемаларды оңой чечиш үчүн билим алгың келеби? Ооба, билим алгың келет. Билимди каяктан аласың? Мектептен, мугалимден, китептен. Китепте да билим барбы? Ооба, китепте да билим бар. Анда китеп окубайлыбы? Апа, мен шаар окуй албайм да. Балам, окуй берели китеп, шаар окуп кетебиз. Сен негизи билим алууну түшүндүңбү, балам? Ооба, түшүндүм. Кел анда китеп окуйлы. Анткени китепте билим барбы, жокпу? Бар, апа. Всё. Бала ушинтип, мисалы үчүн бул бир сүйлөшүү менен тим эле бала бум болуп кетпейт. Но бир сүйлөшүү менен бир жолу отуруп китеп окуганга баланы кадимкиде өзүнүн каалоосу менен алып келе аласыз. Экинчи жолда ушундай диалогдун негизинде экинчи жолу алып келе аласыз. 3-4 жолу, 5 жолу, 15 жолу ушинтип диалог менен, ар түрлүү мисалдарды келтирүү менен китеп окууга алып келсеңиз, 16-нчы жолу бала өзү китеп ачып окуп калат. Өзү ачып, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн баякы максатына ылайык өзү китеп окуп калган бала жана күн сайын китеп окуу адаты бар бала, жарым саат, 1 саат күндө китеп окуу адаты бар бала сөзсүз шаар окуп кетет. Сөзсүз шаар окуп кетет. Күндө футбол менен алек болгон бала, футболист болгон сыяктуу, күндө футбол менен алек болгон бала кадимкидей футболду күндөн күнгө жакшы ойноп баштайт. Кечеге караганда бүгүн жакшы ойноп баштайт. Ал 3 жылдан кийин кадимкидей футболго чейшелүү бардык мындай көпчүлүк финттерди жасай алган, 4-5 баланы алдап өтүп кете ала турган, удары коюлган, топту туура тебе алган бир профессионал болбосо дагы выше, чем любительский мастерлиги бар футболист болот го. Эмнеге? Ал күн сайын футбол ойноо адаты бар.
Ошол сыяктуу күндө китеп окууну адат катары койгон бала сөзсүз шар окуу дагы пайда болот. Жана түшүнүктүн пайда болуусун алдыда айтам. Бирок шар окуу пайда болот. Эми кеттик. Балдар китепти шар окуп калды. Мынакей, сиз билимдин актуалдыгын түшүндүрүп бердиңиз да. Да? Ага эле зарыл. Балага эле зарыл. Мен мынтип айтам да, балам айтчы. Кээ бир балдар балам деп атайм да, мен 30 жаштамын. 8 жаш, 7 жаш балдар мага бала эле болуп калат да. Мисалы үчүн карап туруңуздар. Балдарга айтам. Билим алсаң сага пайдабы же мага пайдабы? Сен билим алсаң сага пайдабы же мага пайдабы? Окуучулар айтат, агай мага пайда. Молодец. Билесиң, сен билесиң. Мен троечник бала менен сүйлөшүп атам. 7 жашар. Ушинтип эле сүйлөшүп атам. Сен китеп окусаң, сенин мээң күчтүү болобу? Же менин мээм күчтүү болобу? Сен китеп окусаң. Агай мээм күчтүү болот. Билесиң. Мына троечник бала менен ушинтип эле сүйлөшүп атам. Анан ушундай мисалдар менен сүйлөшкөндөн кийин диалог. Эми сен китеп окушуң керекпи же мен китеп окушум керекпи? Мен агай. Всё, анда оку. Бала кадимкиден, мен китеп окушум керек экен деп китеп окуйт, болду. Анын татаал оор жерде эле жок. Эмне кылыш керек десе, туура уюштуруш керек. Диалог түзүүнү, бала менен сүйлөшүүнү туура уюштуруш керек, туура суроо берип туруш керек. Бала ойгонуш керек да суроо. Бул бир. Экинчиси, бала менен туура сүйлөшүүнү үйрөнүш керек. Мунун билимин алыш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Балдар менен көп ата-эне, көп дегеним кандай? 100 ата-эне болсо, 80-и бала менен тил табыша албайт билим берүүдө. 80-и. Мен 4000ден ашуун ата-энеге бала тарбиялоо темасында билим бердим, Кудайга шүгүр. Жалпы мындай тренинг аркылуу билим бердим да. Жөн эле семинарларды кошкондо 12000ден ашуун ата-энелерге семинар общий кошкондо да, 1 сааттык, 4 сааттык семинарлар. Стабильно, систематично ата-энелерге сабак берген 4000ден ашып кетти окшойт. Эми ошол цифраларды мен анализдейм да, канча пайызында бала менен тил табыша албастык бар экен. Мен өзүм анализимде 80%, 100дөн 8-и бала менен билим берүүдө тил табыша албайт. Баланы тарбиялоодо тил табыша албайт. 20% бул аз да жок келсе. Мен айтам, ар бир бала отличник да боло алат. Ар бир ата-эне баласын өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн жашоосунун лидери кылып тарбиялап кое алат. Ар бир ата-эне баласын өзүнүн жашоосунун лидери кылып тарбиялап кое алат. Бардык бала дүйнөгө атагы чыккан бала болбош ыктымалы толук мүмкүн. Андай мыйзам ченемдүүлүктө андай болбойт. Бирок ар бир баланы жашоого тең, өзүн бага алган, үйлөнсө үй бүлөсүн бага алган, эрге тийсе күйөөнө жакшы мамиле кыла алган, балалуу болсо баласына жакшы тарбия бере алган эне, эркек болсо жакшы күйөө, жакшы ата, үй бүлө башчысы, кошуналарына зыян бербеген, ата-энесинин урматын сыйына койгон, төрүнө отургузган, жумшак мамиле кылган, кызматын кылган, элине аз дагы болсо пайдасын тийгизген, бирок зыянын тийгизе койбогон балдар тарбияласа болот. Ар бир ата-эненин колунда ушул мүмкүнчүлүк бар. Ар бир ата-эненин. Баяндай дүйнөгө аты чыгып кеткен же Кыргызстанды көтөрө ала тургандай уул кыздар, бул бардык бала болушу, бул просто мыйзамда мындай жок өзү. Это закономерно. Бардык бала прям манас боло албайт да. Бардык бала кыз курман жаннатка боло албайт. Бирок бардык бала мен жогоруда айткандай, тең өзүнүн жашоосунун ээси боло алат. Ал эмнеден көз каран десе, ата-эненин ата-эне баласын жашоого канчалык үйрөтүп жатат. Үйрөтүп жатат, ошондон көз каранды. Үйрөтүп жатат. Жашоодо мындай болду деп айтып жатат деген жер жок. Үйрөтүү. Үйрөтүш үчүн өзү билиш керек ошол жакшы нерселерди. Өзү билиш үчүн окуш керек. Үйрөнүш керек. Түшүндүкпү? Эми кеттик. Шар окуу ушундай. Эми мен жана айтайын деген нерсе. Эмнени айтайын деп атам, азыр айтам. Мисал үчүн, китеп окуу аркылуу балдардын билим алуусу да. Бул нерсени мен өзүм балдар менен иштешип, практика жүзүндө иштешебиз да биз. Иштешип атып, балдар китеп окуйт, туура окуйт, жана шар да окуй алат. Туура да окуйт, жана шар да окуй алат. Бирок ошол китептен пайда ала албай жаткан балдарды аябай көп көрдүм. Эми буну да цифрага салабыз. Bir группада 20 окуучу окутсам, ошонун
18'i 19'u okugan nerselерni түшүнбөйт. Бул деген сөз 99-98% деген. 99-98% балдар начальник класс жана баягы биринчи класстан дээрлик 8-чи класска чейинки окуучулардын 99% түшүнбөйт окуган нерселерди. Айтып бере албайт. Түшүнбөгөнүн каяктан билебиз? Китептеги нерсени ошондой түшүнүктүү айтып бере албайт. Мен отличниктерди сурап көрдүм. Китепте жазылган маалыматты ай кылып түшүндүрүп бере албайт. Өзү ла тралала анча-мынча жерин жаттап алган, 1 2 3 4 сүйлөм. Башынан, ортосунан, аягынан жаттап алган, отличниктер даже. Ошол нерсени айтып бере берет. Но китептеги түшүнүгүңдү айт десең, айтып бере албайт, отличниктер айтып бере албайт. Ана мен аны булар кун койбогону үчүн, китеп окуп атканда ою бир жерде болбогону үчүн айтып бере албаса керек. Булар китеп окуп атканда ою чачыранды, ошон үчүн айтып бере албаса керек деп, ой топтоо көнүгүүлөрүн машыктырып, анан баягы балдарды китеп окутканга отургузам. 10 мүнөт мисалы да, мен көп окутпайм, 10 мүнөт. Анан кайра сурайм. Эми айтчы. Дагы деле айта албайт. Но хотя 10 мүнөт китеп окуп аткан учурда оюң ушул жерде отурду, же бир жака гүл айтып кетип калды, паркка, чоң эненкине, башканыкына. Жок, ушул жерде болду. Эч жака алаксыбадым. Чын китеп окуганда ушул жерде болду. Анда эмнеге айта албай атасың? Ана мен кийин түшүнүп калдым. Мындай бир интересный окуялар болот, анализдеп атып. Балдар шар окушу мүмкүн экен, туура да окушу мүмкүн экен. Сөздөргө түшүнбөйт экен балдар. Китеп окуп кетип атып, кыргызча сөздөргө түшүнбөйт экен. Балаңызга азыр суроо берип көрүңүзчү. Көрөгөч деген сөздү түшүнөт бекен? Данышман деген сөздү түшүнөт бекен? Чанаш деген сөздү түшүнөт бекен? Чалгы деген нерсени түшүнөт бекен? Небере, чебере, эбере деген нерсени түшүнөт бекен? Чоң ата, баба деген сөздөрдү түшүнөт бекен? Түшүнбөйт экен сөздөрдү. Мен жөнөкөй эле биздин Борбордук аянтта болуп аткан окуялар жөнүндө сүйлөшөбүз десем, балдар эч нерсеге түшүнбөптүр. Агай, каерде болуп аткан окуя? Борбордук аянтта болуп аткан окуялар. Агай, Борбордук аянт деген эмне эле дейт? Кыргыз балдар. Бишкекте жашаган балдар керек болсо. Площадь десем, площадь дейт. Китептерде Борбордук аянтта деп келет да, площадь деп келбейт. Ал Борбордук аянтта болуп аткан окуялар жөнүндө сүйлөшөбүз, же Борбордук аянтта болгон окуялар деген нерсени окуп атса, ошондой текстти. Борбордук аянт кайер эле деген ой келе берет экен ага. Кайер Борбордук аянт? Кайер? Чоң атамдын үйү, Марстабы, Айдабы, ушундай ойлор келе берет экен ага. Даже ал ойда келбейт экен. Борбордук аянт чагылдыруу жок, токтоду. Чагылдыруу жок. Мисалы үчүн балдарга айтам да, көрөгөч деген сөз уктуңар мына, көрөгөч. Меңер эмнени ойлонду? Көрөгөч деген сөздүн тегерегинде эмнени ойлонду десе, балдар токтойт. Эч нерсе жок. Нөл. Мейли. Данышман деген сөздү уктуңар. Эмне келди? Токтойт. Чанаш деген сөздү уктуңар. Эмнени оюңарга келди? Токтойт. Эми мугалим деген сөздү уктуңар. Мугалим. Анан ой чагылдырып баштайт. Мугалим, мектептеги мугалим сабак берип аткан, быды деп сүйлөп аткан, китеп окуп аткан, баа коюп аткан, күндөлүккө баа берип аткан, урушуп аткан, күлдүрүп аткан, жылмайып аткан, коркутуп аткан мугалим образ мээде чук ойнойт. Демек, мугалим деген сөздүн тегерегинде ме чагылдырууну баштайт. Китеп окуп атканда бала кайсы сөздү түшүнбөй атса, ме ал сөздү чагылдырып бербейт экен. Ме кайсы сөздү чагылдырып бере албаса, демек бала ошол окуп аткан нерсени вообще түшүнбөдү деген сөз. 100 сөздөн турган текст окуган болсо, арасынан бир эле сөздү бала чагылдырып бере албаса мээсинде, бүттү 100 сөздүн маанисин бири-бирине куралыштырып түшүндүрө албайт. Бала 100 сөздү тең түшүнүш керек. 100 сөздү тең чагылдыра алышы керек. Анан мен балдарга айттым акыркы. Азыр мен балдарга мынтип айтам. Китеп окуганыңарда түшүнбөй жатсаң же, китеп окуп кетип атып, кайсы сөзгө келгенде түшүнбөй атканыңды точно билсең, всё, китепти жап окуа. Китепти жап окуа дейм. Неге? Сен дальше окуганың бесполезно. Тескеринче зыян болот. Эмнеге? Убактың кетет, и мээң чарчайт. Лучше апаңды же атаңды күт. Апаң
атаң жумуштан келгенде, апаң үйдө бошогондо, апа, келиңиз экөөбүз окуйлучу, мен могу сөздөргө түшүнбөй атам. Элестете албай атам могу эмне жөнүндө. Апаң түшүндүрүп берип отурса, сенде чагылдыруу пайда болот. Чук, чук, чук. Анан түшүнөсүң. Чагылдыруу пайда болгондо түшүнүк пайда болсо, ме айтат. Шеф, могу нерсени, китепти окуганда мен иштеп атам кадимкидей, чук чагылдырып атам. Сонун. Мен кадимкидей иштеп, күч кубат алып атам. Шеф, давай китеп окуйбуз. Сонун экен бул. Дейт. Болду. Анан бала оккан нерсесин түшүндүрүп бере алат. Менимче канар деңгээлде шаар окуу боюнча билгеним менен бөлүштүм окшойт. Сиздерде ачылыштар болсо керек деп ойлойм. Мен айткан нерселер китептерде жок. Буну издеп таппайсыздар эч жерден. Неге? Анткени бул биздин жеке практикабыздан чыккан мындай практикалык не деп коебуз? Маалыматтар. Практикалык маалымат, билим бул. Мен өзүм анализдеп жүрүп, ушул нерселерди мындай изилдеп, Кудай Таала насип кылып таап чыктык ушуну. Бул китептерде жок, эч жерден таппайсыздар буну. Ошондон урматтуу ата-энелер, биз айтабыз. Мектепте минутага каратып окутуу баягы нормасын бул мыйзам менен бекитилген да баарыбир. Ошондой мыйзам кабыл алынган Билим берүү министрлигинде. Ошол мыйзамды артка алып ташташ керек аны, жоготуш керек ошол мыйзамды. Анткени минутага карап окутуу учурунда бала баары коркот. Аз минутага жетпей калам, мугалим урушат. Мугалим коркутуп карайт, көзү коркунучтуу болуп кетет мугалимдердин. Апам үйдө урушат, анткени мугалим апасына жалп кылып койгон да. Үйгө барса апасы тиретет, апасы жакалайт, мектеп көрсө мугалими жакалайт. Ортодо бала бакуш тепселенип, жанчылып, былчыйып калып атат. Билимден качып кетип атат анан. Анткени алдыда эми нону карайбыз да. Менин балам китепке болгон сүйүүсү жок, китепке болгон кызыгуу жок, китепке болгон байланыш жок. Эми бул билимге болгон байланышуу же билимге болгон сүйүүдөн көз каранды нерсе да. Анткени китептин ичинде билим бар да. Эми ушул нерсе мен жогоруда айткан нерсенин уландысы болуп калып атат да. Балдарды кантип билимге болгон жакындыкты пайда кылса болот? Балдарда кантип билимге болгон жакындыкты, билимге болгон сүйүүнү пайда кылса болот? Бул өтө жеңил өзүчү. Бала өз алдынча энеден төрөлүп түшкөндө эле билимди сүйүп түшпөйт да. Ал абсолюттуу түрдө бош болуп түшөт. Нөл болуп түшөт. Эми балага билимди үйрөтүүдө үйрөтүүчүлөр болот. Билимди үйрөтүүчүлөр ким десе, апасы биринчи. Атасы жардамчы болушу мүмкүн, бирок негизинен бул роль апаныкы да, Бир ролду адатта бир киши алат да, негизин. Негизги ролду бир киши алат. Негизги роль энеде. Анан мугалим. Ушул негизги ролду апасы менен мугалим. Атаны эч эле кошпойсуңар дей берди, мен кошпойм атаны. Балага билим берүү учурунда атаны мен кошпойм. Атанын балага билим берүүсү кайсыл жерден бүтөт? Акылы бар, билими бар, ыйманы бар, Кудайдан корккон, тарбиясы бар, кызга үйлөнүп коюу менен атанын балдарына бере турган билими бүтөт ошол жерден. Эркек эмне иш кылат десе, эркек ошол үйдү камсыздайт, ошол үйдү коргойт, ошол үй үчүн жооп берет. Ар бир кийген кийиминен баштап жеген тамагына чейин жооп берет. Тарбиясына кантип жооп берип койду? Тарбиялуу, ыймандуу кызга үйлөн да. Эненин иши эмне десе, балдарды тарбиялап, билимин өнүктүрүп, коомго тарбиялуу балдарды эне кошуп берет. Ошол баланы тарбиялаш үчүн, билим бериш үчүн шарттын бардыгын, мүмкүнчүлүктүн бардыгын ата түзүп бериши керек. Ал үчүн үй, ысыктан коргой турган, сууктан коргой турган, жаман адамдардан коргой турган үй, курсагы ток болуш үчүн тамак аш. Ата тарбия бербей калабыз. Атанын эң мыкты тарбиясы туура жүрүм туруму гана болду. Эне ата үйдө жүрүм туруму туура болгон болсо, мындай эркекче жүрүм турум ээси болгон болсо, үйгө мындай олуттуу кирип, олуттуу чыгып аткан болсо, ошол эле учурда ортодо балдар менен ойноп, кадимкидей ойноп, балдарын көңүлүн ачып, аялынын көңүлүн көтөрүп, ата энесине кызмат кылып, массаж кылып берип, ата энесинин колунан өөп, ушундай эле болуп аткан болсо болду. Ошол атанын балдарга берип аткан тарбиясы ошол.
Тарбияны балага үйрөтүп, сиңирип салуучу бул эне. Болду ошол эле. Эми балага билим үйрөтүүчүлөр эне менен мугалим деп алдык. Бала билимди түздөн түз сүйүп калбайт өзү эле. Билимди сүйүп калдым. Анткени билим бул жаны жок нерсе. Билим өз алдынча кыймылдай албайт. Билимге жан киргизип балага тааныштырып аткан бул эне менен мугалим болуп эсептелет. Билимди балага эне менен мугалим же коркунучтуу кылып тааныштырып коет, же аны аябай мындай сүйүш керек, ага жакшы мамиле кылыш керек дегендей кылып тааныштырат. Ал кантип ишке ашат десе, балага билим үйрөтүү учурунда эне негативдүү эмоция менен иш алып барса, негативдүү эмоцияга эмнелер кирет? Баланы урушуу, балага оңорайып тешберчүдөй көз кароо, бурурап чымчып алуу, уруу, жулкулдатуу, кыйкыруу, ушунун бардыгы негативдүү эмоцияга кирет. Ушундай эмоция менен балага билим берүү ишин алып барса, бала билимди коркунучтуу нерсе экен деп тааныйт. Коркунучтуу нерседен адам качат. Аны кантип сүйөт коркунучтуу нерсени? Мугалим деле эгер ошондой негативдүү мамиле менен бая кылса, мамиле кылса балага билим үйрөтүү учурунда, бала мугалимди эмес, билимди сүйбөй баштайт. Эмнеге? Анткени ошондой эмоция менен билимди көрсөтүп берип атат да. Окуп атам! дейт. Мына. Бала мугалимден эмес, окугандан коркуп кетет. Билимден коркуп кетет. Билим деген ушундай страшный нерсе экен. Деп. Экинчи жагы бар. Билим үйрөтүүдөгү кайдыгерлик бар. Билим үйрөтүүчүлөрдүн билим үйрөнүүчүгө билим үйрөтүү ишиндеги кайдыгерлик бар. Мен көп окуучулардан укчу болдум. Биз тапшырманы аткарып барсак, мугалим сурабайт дейт. Мугалимге барып, неге тапшырма сурабайсыз десең, убакыт жетпейт дейт. Сен убактың жетпейт эмес, сен убакытты туура колдонгонду билбейсиң. Капа болбой эжекеси бирок. Менде 45 бала бар. 45 эле мүнөт убакыт бар. 45 балага 45 мүнөттө кантип эффективдүү иштетсем болот деп бир ойлонуп баш катырып көрдүңбү? Жок дегенде бир ай. Баш катырдым. Канча жолу? Бир жолу. Жетпейт да. Бир ай катырдым. Бул да жетпейт. Анан канча катырышым керек? Өмүр бою катырасың. Күн сайын ойлонушуң керек ошол нерсени. Кантип мен 45 мүнөт убакытты 45 балага эффективдүү колдонуп, ошонун ичинде балдардын тапшырмасы да сурап жетишип, жаңы теманы дагы айтып жетишсем болот. Кантсем болот деген суроону күн сайын өзүңө берип, ошонун үстүндө жаңы изилдөөнүлөрдү кылдыңбы, кылбадыңбы? Күн сайын кылып келе атасыңбы? Жок, кылган жоксуң сен. Ошон үчүн окуучуларың өспөй атат. Ата-энеге айтабыз. Бала менен иштешүүдө балага жумшак мамиле кылып, балага ишеним көрсөтүп, сенин колуңан келет. Сен жасай аласың алтыным буну. Алтыным го. Акылдуу менен бүркүтүм, күчтүү бала, арстаным. Окуй аласың. Болбосо бала тамгалап бараң окуп атат. Но сиздин мамилеңиз мындай болот. Көрдүңүзбү? Кана окуй кой десеңиз, бала билимге кандай мамиле кылышы мүмкүн? Анан ата-энеден сурайбыз. Сиз ушундай мамиле кыласызбы балаңызга? Ооба, кылам. Канча жолу кылдыңыз? Кылып көрдүм. Канча жолу кылдыңыз? 3-4 жол кылып көрдүм. Эмне болду анан? Эч болбоду. Конечно болбойт 3-4 жол кылганда. Канча кылышым керек? Күн сайын кылышыңыз керек ушуну. Ачуум келип кетип атпайбы? Ачуу келсе, это твоя проблема уже. Апазы, бул сенин проблемаң. Ачуу келгениң балаң проблемасы. Балам окуй албай аткан үчүн ачуум келип атпайбы? Балаң окуй албай аткан үчүн башкача мамиле жасасаң да болбойбу? Болот, но бирок сен ачуу мамиле жасап атпайсыңбы? Ачуу мамиле жасагандык сен проблемаңбы же балаң проблемасы? Балаң шар окуй албай атат, ал балаң проблемасы. Шар окуй албаган балаңа сен ачуулуу мамиле жасаганың, это твоя проблема. Кантип чечиш керек? Сен күндө ачууну келтирген ордуна жумшак мамиле кылып көргүн эле, балаң кандай өсөт экен. Жумшак мамиле кылсаң, балаң күндө өсүп отурат го. Күндө балаңдын өскөнүн көрүп, канчалык сүйөнөт экенин көргүн эле. Балаң күндө өскөнү сенин ийгилигиң болуп эсептелет, денеси.
Бала күндө жакшыраак шаар окуп баштаган, оккан нерсесин түшүнүп баштаганы баланын ийгилиги. Ошол нерсеге жеткирип аткан, ошол нерсе балада пайда болуп атканы эненин ийгилиги го. Мугалимдин ийгилиги го ошол. Деш керек. Ошондон билимди бала сүйүүсү үчүн билим үйрөтүүчүлөр балага туура мамиле жасаганды үйрөнсө болду. Туура мамиле кандай? Балага ишеним көрсөтүү, колуңан келет алтыным. Сонун келет, сен колуңан келет, мен ишенем сага. Туура. Жана жумшак мамиле кылуу. Жумшак мамиле жасоо. Ачууңуз кеп кетип атса, бул сиздин проблемаңыз уже. Бүттү сабак. Анан балдарыңыздар билимге дагы деле мамилеси оңолбой атса, эгер сиз ушундай мамиле 1 жыл кылып көрүңүз, 1 жыл кылып көрүңүз, тагыраак 1 эле жыл кылып көрүңүз. Анан балаңыз дагы деле билимден артта калып атса, мага келсеңиз мен сизди бекер окутам. Мен тренингтерим арзан эмес. Мен тренингтерим 6000, эң арзаны 3000 сом. Бул жакшы эле акча. Ошол тренингти сизге бекер окутам. Эгер 1 жыл мен айтканды иштешип көрүп, жыйынтыгына жетпесеңиз, анда мага келесиз, мен сизди акысыз окутуп берем. Бирок бир нерсе бар да. 1 жыл эгер сиз ушинтип иштетсеңиз, Кудай таала берет баары бир. Жыйынтыгын баары берет. Баары бир берет Кудай таала менен биз мындай Кудай таала айтат да, карап туруңуз. Силер аракет кылсаңар, жыйынтыгын сөзсүз мен берем дейт. Аракет кылган адамга жыйынтыгын сөзсүз берем дейт. Бирок бул аракет кылуунун бир шарты бар. Аракет туура уюшулган болсо. Кантип туура уюштуруш керек, мен айттым буга чейин. Макул. Ассаламу алейкум. Балдарга ишеним көрсөтөбүз. Балдардын колунан келет экен деп айтабыз. Колуңардан келет. Колуңан келет. Лично колуңан келет. Сага ишенем. Да? Анан жумшак мамиле жасайбыз. Мугалимдерге дагы бул насихат, энелерге дагы насихат, аталарга да насихат. Ассаламу алейкум. Марва ТВ телеканалына, насихат радиосуна, студия студия YouTube каналына ыраазычылык билдиребиз. Биздин сабактарыбызды чыгарып берип атканы үчүн. Айтор ким биздин ушул сабактарыбыздын жайылтууга себеп болуп аткандыгын бардыгына Кудай таала ыраазы болсун. Жакшы туруңуздар. Ар бир бала билимди дагы сүйүп окуй алат, мыкты тарбия ээси боло алат. Ар бир ата-эне ушул эки нерсени балага туура үйрөтө алат. Билимин алыңыздар. Билим алуу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин.